Assalamu alaikum, ардактуу Ош Жарнама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Денсаулык иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош Жарнаманын бул чыгарылышында Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда Мады айылынан сатыла турган, жери тегиз болгон сатыла турган 7 сотук жер тилкесин тартып көргөзүп, түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Мен сиздерге азыр толук адресин түшүндүрүп берем. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Мады айылына кирип келгениңиздерде жолдун сол тарабында арзан аталышындагы маркет бар. Ушул эле маркеттен бир аз эле бул жака жүрүп келгениңиздерде жолдун сол тарабында Мойдунов Шайназар деген көчө жайгашкан. Бул жакта жайгашкан. Сатыла турган жанагы 7 сотук жер тилкеси мына ушул тарапта. Ушул көчөгө кирип ичкериге түз 500 метр кирип барыңыздар, ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Ал эми ушул эле главный жол менен дальше кете турган болсоңуздар, Мады айылынын центри, Башбулак, Чырчык, Күлчө, Алай тарапка карап кете аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн мына ушул асфальт жол менен ичкериге бул жака 500 метр түз кирип келгениңиздерде, бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, 3 кайчылаш жол бар. Ушул 3 кайчылаш жолдон сиздер мына ушул оң тараптагы көчөгө кирип ичкериге түз 300 метр кирип барсаңыздар, футбольный стадион бар. Андан дагы бир 200 метр дальше өтсөңүздөр, жолдун сол тарабында 3-чү көчө жайгашкан. Ошол 3-чү көчөгө кирип барыңыздар. Ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Мына ушул жер, мен турган жер бул 160 номурундагы маршрутканын конечкасы экен. Ушуну дагы болжолдоп билип алыңыздар. Кана жүрүңүздөр, сиздерге сатыла турган жер тилкесин көргөзүп берейин. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн стадиондон түз ичкериге кирип келесиздер. Жолдун сол тарабындагы мына ушул 3-чү көчөгө кирип, бул жака бир 50 метр түз жүрүп келсеңиздер, ушул эле 3-чү көчөнүн жолдун оң тарабында сатыла турган 7 сотук жер тилкеси жайгашкан. Азыр сиздерге мына ушул сатыла турган 7 сотук жер тилкесин тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Назар салыңыздар, ушул жер тилкесинин ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум ага. Алейкум ассалам. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Рахмат, рахмат. Жериңизде сатыкка коюп турсуздар. Жери 7 сотук экен. Узун турасы канча болуп калат? 35-20 болот. 35ке 20 экен, Жакшы. Чек араларын түшүндүрө кетели сиздерге. 7 сотук жер тилкеси, узун турасы 35ке 20. Мына ушул столбадан сол тарабы, Кудай буйрса, сиздердин жериңиздер болуп калат. Ал эми ушул эле столбанын оң тарабы бул коңшуңуздар болуп калат. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Ушул столбадан мына ушул түркөккө чейин 20 метр. Бул көчө тарабы туурасы болуп калат. Туурасы 20. Бул жак болсо ушул эле столбадан бул жакта темир тосуму турат. Ушул жакка чейин 35. Бул жагы узуну 35. 35ке болгон, 35ке 20 болгон 7 сотук жер тилкеси. Условияларына келе турган болсок, бул жерде жердин ээси айтып атат, суу свет боюнча такыр маселе жаралбайт. Себеп дегенде бул жагында азыр жакындатып көргөзүп коеюн. Бул жагында көрүп атасыздарбы? Бул жерде крант бар экен. Кадимкидей суу, таза суу чыгат. Бул жакта столбалар дагы көрүнүп турат. Мындайча айтканда, суу свет боюнча такыр маселе жаралбайт. Мектеп, бала бакча, мечит проблемаларына келе турган болсок, бул жакта ашып кетсе бир 500-600 метр аралык нар жакка карап, центральный жолго карап бассаңыздар, центральный жолдо Ошалай трассасында мектеби, бала бакчасы, мечити, магазиндери бүт бардыгы ошол жакта жайгашкан. Жанагы биз көрсөткөн стадиондун жанында 160 номурундагы маршрутканын конечкасы жайгашкан. Ошол маршрутка менен сиздер шаардын бурч-бурчтарына бара бересиздер. Бул жакта болсо дагы бир маалымат берип кетели. Мына ушул тарапта ушул эле участка айылдын өзүнүн мектеби, бала бакчасы, Кудай буйрса, жакынкы жылдарда ушул жакка түшөт экен. Эми жакынкы жылдарда проектisi курулуп, чектер, жерлер берилген экен. Бардыгы пландалынган экен. Документ кандай анан ага? Документ бардыгы өзүнүн такталган. Сиздин атыңыз да документтери? Ооба. Документинен эч кандай проблема жок экен, бүт бардыгы жакшы экен. Ага, бул жерде ошондо эми беш кошкон элби же местныйларбы? Местныйда бар, анча-мунча уже башка жактан келгендер дагы бар. Аралаш. Аралаш, бирок местныйлерге барак. Жакшы. Бул жакта комментарийге көбү жазышат. Ар ким арт тараптан келген болсо, аралаш эл болсо сатып алабыз депчи. Жакшы. Баасын кача тутасыз эми? Баасын келишим бар эми, келсе аны сүйлөшөбүз деген ойдо. Жок, азыр бул жакта бир баасын айтып коюң ага, примерно кылыпчы. Конечно, бул жак кыргызчылык болуп, өзүңүздөр сүйлөшүп келише аласыздар да. Азыр примерно канчага деп атасыз, ошону айтып коюшуңуз керек. Азыр эми элге клиентке карап сүйлөшөбүз деген ойда. Азыр баасы так эме кылбайбыз, уже эл сатылып атат аркылуу болуп. Анда өзүңүздөр сүйлөшүп алат экенсиздер да, келишип, Ооба, келишим бар да.
Жакшы. Мынакей достор, 7 сотық тегиз жер тилкеси. Чек араларын түшүнүңүздөр. Бул жагы туурасы 20 метр ажатканага чейин. Бул жагы болсо көчөгө чейин. Бул жагы 35ке 20 болгон 7 сотық жер тилкеси. Жердин ээси айтып атат. Азырынча биз бааны толук айтпайбыз. Бул жака жердин ээсинин номерин белгилеп коебуз. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, келишип алат экенсиздер. Мындайча айтканда келишим баада экен. Жакшы. Вариант жолдоручу? Жабо вариант жолдору жок. Только наличка, Наличка. акча керек, ошол себептен сатып атабыз дедиңиз, Ооба, акча керек эле. Жакшы. Болуп тур экен, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге Мады тарапта жайгашкан, жери тегиз болгон, сатыла турган 7 сотық жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Көрдүңүздөр, жери тегиз, суу свет маселеси жок, шаарга дагы жакын. Ушул жерден машинаңыздар болсо шаарга чейин бир 10-15 мүнөттө жетип каласыздар. Кааласаңыздар бул жакта 200 метр аралыкта машканын конечкасы бар. Ошол машка менен дагы шаардын буш-буштарына бара бересиздер. Баасы келишим баада деди. Андыктан колдон чарбаңыздар. Бул жерге жердин ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ошол жер тилкесине дагы келип, көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Барыңыздарга ийгилик. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Барыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.